Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Байтемиров көчөсүнөн ушул жерден 103-сериядагы 4 кабаттуу үйдүн 4-кабатынан 3 бөлмөлүү толук эборо ремонтту бүткөн үйдү назарыңыздарга сунуштайм. Бул жолду түшүндүрүп кете турган болсок, бул жагы Ош областык төрөт үйү же болбосо бул жер Валентина Терешко атындагы мектеп, жатак мектеп-интернатынын бет маңдайында жайгашкан. Жолдо толугу менен снос иштери бүткөн, 4 полосалуу жолдор түшкөн, айланасында бала бакча, мектеп бүт баары тең айланасында жакшы жайгашкан. Үйдү ипотекалык жолдо дагы сатып алсаңыздар болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алып калсаңыз, төмөндөгү номерлорго байланышыңыз. Үйдүн жалпы наркын мен видеонун аягында айтып өтөм. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалында тааныштырып өтөйүн. Мынакей биз 4-кабатка чыгып келдик. Эшиги толугу менен брондолгон эшик. Бисмилла деп үйгө кире турган болсок, үйдүн бөлмөсү сатып ала турган батир негизинен 3 бөлмөдөн турат. Күтүү залы чакан 103-серия көрүп турасыздар. Бут кийим жана кийим алмаштыруу үчүн жайлары да каралган. Биз алгач эле жуунуп таратуучу бөлмөсү менен ажаткана, жуунуп таратуучу бөлмөсү менен тааратканасы бөлмөсүнө башып ага турган болсок, Аристовна жайында болгону ушул ашкана менен даараткана бөлмөсүн ремонт кылбаптыр. Калган баардык ар бир бөлмө тең ремонт болуп бүткөн дейт. Анда эмесе биз ашкана бөлмөсүнө кире турган болсок, эштен бурулуп келип, оң жактагы бөлмөбүз бул айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Айрым эмеректери калат дейт, бирок кала турган деле нерселер эмес окшойт. Эгер ала турган болсоңуз, ушул ашкана бөлмөсү менен даараткана бөлмөсүн өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүп аласыз. Үй кирпич эмес, бетон 103-серия. Үй толугу менен борбор коммуникацияларга уланган, суу, свет, газ, канализация көрүп турасыздар. Газ түтүкчөлөрү да толугу менен киргизилген. Бөлмөнүн терезеси күнбатыш тарапта жана ошондой эле балдар ойнотчу корону, унаа токтоо үчүн жайды дагы карап турат. Биз кийинки бөлмөлөргө башып ага турган болсок, биздин кийинки бөлмөлөрүбүз, алгачкы бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси жана ошондой эле балдар ойнотчу корону жана ошондой эле балконго чыгып кетүү үчүн жолдору дагы бар көрүп турасыздар. Биз 4-кабатта, үстү толугу менен чатыры жабылган. Кийинки подъездин чатыры жабылбаптыр, бул подъездин чатыры толугу менен жабылыптыр. Ремонтту 1 жыл мурун гана өткөргөн экен. Оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Потолокторду жана туш кагазды жууп тазалоого толугу менен болот. Биз кийинки бөлмөлөргө башып турган болсок, 103-104-сериядагы үйлөр ушундай конок бөлмөсүнөн балдар бөлмөсүнө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсүнө өтүп кетүү үчүн жолдору дагы бар. Биз кийинки бөлмөгө башып турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсүнүн терезеси желимден, пластиктен, бөлмөнүн терезеси жана ошондой эле түндүк тарапты карап турат. Жана ошондой эле балдар ойнотчу бөлмөнү, бул жагы сквозная планировка болуп калат. Аркы бөлмөсү ошол Валентина Терешко атындагы балдар мектебинин. Айымдар жана мырзалар, ушу 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы 67 000 акш доллары менен бааланууда. Сомго ала турган болсок, 5 миллион 800 000 сомдун тегерегинде болуп калат экен. Үйдү алмашуу жолдору жок, үйдү ипотека жолунда да алсаңыздар болот. Эгерде сизге банк уруксат бере турган болсо, бул вариантты да көрүңүз. Полдору толугу менен полдонгон, кышы жылуу, жайы салкын дейт. Бул жактарын дагы бир вариант катары көрсөңүздөр болот. Анда эмесе биздин кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Сиз ар бириңиздерге ушул жылы үй жоктор үйлүү болсун деген жакшы ниет менен биз берүүбүздү жыйынтыктайлып, ой пикир калтырып, чоң бармакты басып коюңуздар. Аман туруңуздар.